Бишкек шаарында ушундай смог маселеси курчтуруп аткандан кийин башка региондор токтотуп туруп биринчи Бишкекте чечиш керек деген сунушту биз беребиз. Кайсы конушту 2023-2024 бул нар жака созбой 4-5 жылга нары созбой. Азыр Газпром менен да сүйлөшөбүз. Биз өзүбүз азыр анализди жасап атабыз. Кайсы конуштарда ошонун графигин астыга жылдыруу боюнча. Андан тышкары биздин кээ бирки газ менен капсыз болгон конуштарда дагы газдын баасы кымбатыраак болуп атат. Печкасы кымбат экен, 100 000 сомго чейин чыгып кетет деген биз опрос жасап атабыз. Биз ошону дагы Газпром менен сүйлөшүп, ошол газдын котелдун өзүн 100 000 сом деген дагы көп акча да бар эле акчаны төлөй албайт. Ошону мүмкүн ошол жагып аткан газдын тарифине киргизип койсо, допустим 1 сомду 1 сом 50 тиен кошуп койсо, анан алар ошо жагып аткан эсебинен жанагы котелдун баасын лизинг сыяктуу болуп төлөп бергенге деп биз сунуш даярдап атабыз.